100 адам bir адамдан качып келестатмыш. Элестетип көрсөңүз, жалгыз адам 100 адамды кубалап алган. Алдынан чыккан бир ушунчалык таң калып сураптыр. Силер көп экенсиңер, бул жалгыз экен. Ушинтип качпай, топтолуп, токтоп туруп, төпөштөп койсуңарбы десе, кимибизди кубалап келатканын биз кайдан билебиз дейтимиш. Беркилер, тыргаяктап качып келатканчы. Кайсы элде, жамаатта, үй-бүлөдө ынтымак болбосо, дал ушундай күлкүлүү да, аянычтуу да акыбал жаралат. Эгер биримдиктүү болсо, аз болуп көптү, кичик болуп чоңду сүрдөтөт. Кармашса жеңет, арбашса качырат. Баарың болсоң бир оозду, душманың кантип былк этер. Төртөөң төп болсоң, төбөңдөгүн аласың. Алтооң ала болсоң, алдыңдагын алдырасың деп акылман элибиз тегин жерден айтпаган. Ошондуктан күчтүү деп космосту багынткан атом бомбасы бар. Аскери кубаттуу, байлыгы мол, завод фабрикалары жайнаган эмес, элинин башы жана жүрөгү бириккен, ыркы шайкеш, ынтымагы бекем мамлекетти атоого болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, бир туугандар, бири-бирибизге кезебейли чыбалтан, салбайлы шарканы, өзүбүзгө өзүбүздөн башка ким күйөт, ортодогу ишенимди арталы. Бири-бирибизди аркадан, ийинден төмөнгө түртпөй, колдон келсе, колубуздан кармап, өйдө тарталы. Бизге ынтымак керек.